Арбагыла балдарым, кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Сабакты баштаардан мурда өтүлгөн темабызды кайталап алсак. Этиштин жакталышы деген эмне? Бар деген этишти жекелик сан экинчи жакка келтиргиле. Этишке гана мүнөздүү категория кайсыл эле? Төртүнчү, өткөн чактын канча түрү бар эле? Этиштин жакталышы деген балдар, жак жана сан боюнча өзгөрүшү этиштин жакталышы эмес беле? Жак дегенде биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Ал эми сан дегенде жекелик сан жана көптүк сан. Экинчи, бар деген этишти жекелик сан экинчи жакка келтирели. Бар, экинчи жак. Барасың, сен барасың. Толук түрү. Ал эми толук эмес түрү сен барсаң. Жекелик сан, Ал эми көптүк сан болгондо биз барабыз болуп калмак, Үчүнчү, этишке гана мүнөздүү категория бул чак категориясы. Чак бир гана этишке гана тиешелүү. Төртүнчү, өткөн чактын канча түрү бар? Өткөн чактын балдар 4 түрү бар эле. Алар айкын өткөн чак, адат өткөн чак, капыскы өткөн чак жана жалпы өткөн чак. Мурунку өтүлгөн сабакта мен силерге айттым эле, ар бир өткөн чактын өзүнчө бөлүп сабак өтөбүз деп. Эмесе бүгүн темабыз ошол өткөн чактын бир түрү болгон айкын өткөн чак. 7 май күнгө бейшемби. Сабагыбыздын максаты айкын өткөн чак жана аны уюштуруучу мүчөлөрү тууралуу түшүнүк алабыз. Башка чактардан айырмалап билебиз. Чыгармачылык ой жүгүртүүбүздү өркүндөтүп үйрөнөбүз. Айкын өткөн чак деген эмне? Кыймыл аракеттин, окуянын ачык айкын болуп өткөндүгүн билдирет. Мисалы, Абыл өзү сүйгөн кесибине ээ болду. Эмне болду? Ээ болду. Айкын өткөн чак дуу мүчөсү аркылуу уюшулду, Өзү сүйгөн кесипке ээ болгондугу ачык айкын айтылып жатат. Экинчи мисал, мен ойлогон максатыма жеттим. Тактаан айтылып атат, жеткени, максатына жеткени тии мүчөсү аркылуу уюшулду. Андан кийин Арсен катуу чуркады. Д мүчөсү аркылуу уюшулду дагы. Арсен катуу чуркаганы жөнүндө айтылып атат. Андан кийин мен жомокторду окуп чыктым. Бул айкын өткөн чак Т мүчөсү аркылуу. Эмне себептен бул мүчөлөрдү айтып кеттим? Анткени айкын өткөн чакты уюштуруучу мүчөлөрү бар. Алар жумшак үнсүздөрдөн кийин келсе д, ди, ду, дү. Эгер каткалаң үнсүздөрдөн кийин келсе т, ти, ту, тү. Мына айкын өткөн чакты башка өткөн чактардан ушул мүчөлөрү аркылуу айырмалап биле алабыз. Кантип айкын экенин билебиз? Анткени ушул мүчөлөр уюшулса, ушул мүчөлөр аркылуу уюшулса, анда биз айкын өткөн чак экенин тактап, дааналап билебиз. Эстеп калдыкпы? Ошондуктан дайыма жадыңарга түйүп алгыла. Мүчөлөрү мына ушулар. Д мүчөсү, анан Т мүчөсү. Алар өзгөрөт. Мүчөлөргө мисал ойлоп табалы. Класс иши деп дептериңерге жазып туруп, мына силер сол жакты көрүп турасыңар, кызыл менен басылган бул айкын өткөн чакты уюштуруучу мүчөлөр. Ал эми оң жак жашыл менен жазылган этис сөздөр, мына ошолорго улап жазабыз. Кал калды, бол болду, кел келди деген сыяктуу. Мына ошолорду жазып бүткөндөн кийин балдар, ар бирине бирден сүйлөм түзүп чыккыла. Азаматсыңар. Андан кийин чыгармачылык ой жүгүртүү көнүгүүсүн. Эгер сен кумурскадай кичине болуп калганыңды элестетип көрчү, ошондо эмне кылат элең? Сыйкырдуу өзгөрүү тууралуу өз баяныңды ойлонуп, төмөнкүдөй суроолорго жооп бергин. Биринчи, сенин абдан жакшы көргөн ишиң кайсы? Кайсы ишти жакшы көрөсүң? Кайсы ишти жасагың келет? Мына ошону жазып көр. Экинчи, эмнеден аябай коркосуң? Ар бир адамдын өзүнүн коркуу сезими болот, Уялбай эле жаза бер. Үчүнчү, кайрадан кичине болгуң келеби? Наристе болуп, кичине болгуң келеби? Төртүнчү, боюңдун бийиктиги 3 метрге жеткен алпка айландың, чоң кишиге айландың. Сен мындай учурда эмнелерди жасап, кайсы иштерди жасай албайт элең?
мына ушул сыйкырдуу өзгөрүү тууралуу баяныңды ойлонуп, кыялданып жаз. Үйгө тапшырма мына ушул. Биринчи сыйкырдуу өзгөрүү тууралуу суроолорго жооп жазасың мына бул. Экинчи, айкын өткөн чакты уюштуруучу мүчөлөргө сүйлөм түзөсүңөр мына булар. Мүчөлөрдү улап туруп, аларга тактап, дааналап, жакшы сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Кийинки сабактан амандашканча, кайыр.